Саламатсыңарбы, балдар? Анда эмесе бүгүнкү темабыз иреттик санатууч. Темабызды баштаардан мурун сандарды кайталап кетели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, milyon. Иреттик санатууч сандарга ынчы мүчөсүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, 6-нчы, 2-нчи, 40-нчы, 60-нчы, 7-нчи, 5-нчи, 10-нчу, 30-нчу, 3-нчү, 100-нчү. Бул мүчөлөр сингармонизм мыйзамына ылайык жалганат. Анда эмесе мисалдарга көңүл буралы. Уулум мектепте 1-нчи класста окуйт. 1 санынын жанындагы сызыкча бул жерде ынчы мүчөсүнүн бар экенинен кабар берип турат. 1 сызыкча 1-нчи деп окуйбуз. Асан 3-нчү кабатта жашайт. Демек, 3 санынан кийин сызыкча коебуз. Адил 2014 жылы туулган. Окуу 14 сентябрда башталды. Эми өзгөчөлүктөргө көңүл бурсак. Апам номер 70-нчи мектепте иштейт. Номер белгисин койгондон кийин сандын жанына сызыкча коюлбайт. Бирок окуганда номер 70 эмес, ынчы мүчөсүн кошуп, номер 70-нчи деп окуйбуз. Айсулуу университетте 2-нчи курста окуйт. 21-нчи кылым технологиянын кылымы. Рим сандарынан кийин дагы сызыкча коюлбайт. Бирок окуганда ынчы мүчөсүн кошуп окуйбуз. Бүгүн 1-нчи сабакка кечигип бардым. 2-нчи теманы жакшы түшүнгөн жокмун. Студенттер университетке номер 11-нчи троллейбус менен барышат. Даярдоо курсунан өтсөм гана 1-нчи курста окуй алам. Азат 1-нчи сынактан 90 балл алды. 11-нчи классты бүткөндөн кийин университетке тапшырдым. 2020 жыл
аябай оор жыл болду. Үчүнчү суроого мен жооп берейинчи. 6 билеттин суроолору оңой экен. 5 класстын окуучулары музейге кетишти. Бишкекке биринчи жолу келдим. 3 сабактан кийин курсагым ача баштайт. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Саламатта болгула.